Assalamu alaikum Kırgız elim. Özüбүз көрүп билип маалымат силерге Google'га киребиз. Google'га киргенден кийин проверка в черный список деп жазабыз. Жазгандан Главное управление по вопросам миграции МВД России проверка дегенге киребиз. Эң биринчисине мына достор ушундай чыгат. Вот Главное управление по вопросам миграции МВД Россия деген ылдыйына түшөбүз. Бул жерден мына достор фамилия латинский жазбайбыз, эч нерсе, имя латинский жазбайбыз, фамилия бул жерге жазабыз. Бул жерден азыр меники жазылган, анткени өзүмдүкүн мен көрүп текшерген үчүн чыгып атат автоматически. Имя жазабыз достор. Отчество жазбай деле койсоңуздар болот, кереги жок. Полду жазабыз как положено. Обязательно жазыш керек муну. Дата рождения жазышыбыз керек бул жерге. Вот, мына достор, мен силерге бир нерсе айта кетчүм. Дата рождения жазардын алдында точка коебуз. Көрдүңүздөр, өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерге точкаларды коюшубуз керек обязательно. Анан жылыбызды жазгандан кийин год, сот, жыл деп жазыштын кереги жок, жазбаш керек. Мына кандай жазсам, өзүңүздөр көрүп тургандай ушундай кылыңыздар. Гражданство деп турган жака Киргизия кылабыз достор. Киргизия мына достор. Номер документке, тип документтерге жазабыз. Бул тип документти да толтурушубуз керек. Заграничный паспорт деген бар, национальный паспорт бар. Силердики кандай паспорт болгон болсо, ошону белгилейсиздер. Эми меники заграничный паспорт. Номер документ бул жерге паспортуңуздардын номерин жазасыздар достор. Дата действительный документ дегенге эми бул жерге паспортуңуздар кайсыл мүнөттө, кайсыл срок, кайсыл жылы дегенде паспортуңуздар кайсыл айда бүтөт, ошол эмени жазасыздар, числону бул жака. Бул жерден да айта кетчүдөй достор, точка коесуздар. Өзүңүздөр көрүп тургандай точка коюш керек. Койбосоңуздар болбойт. Обязательно коюңуздар. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай ушундай кылып жазасыздар. Буга да год, жыл деп жазбайсыздар. Выдавшая страна или организация дегенге Киргизия кылабыз бул жерге да достор. Бул жерге да Киргизия кылып. Вот достор, Киргизия кылдык. Картинкада өзүңүздөр көрүп тургандай тамганы, номерлерди жазабыз, цифра 9, 85, 81. Мына достор, ушундай эле болду. Андан кийин отправить запрос деген бар. Ошол эмени басабыз. Азыр бир сыйрада көрсөтүп чыгайын силерге. Бир сыйра айтып кетчү достор сөздөр. Фамилия латинский жазбайбыз, имя латинский жазбайбыз достор, отчество жазбайбыз, калганын обязательно жазабыз. Мына достор, мына дата действительно документ дегендерге жыл, годдорду обязательно точка коюңуздар. Бул эми эң оңой жолу черный списоктон өзүңүздөрдү билгендей. Черный списокто барсыздарбы, жоксуздарбы билип аласыздар. Эң оңой жолу. Мына достор, кодду жазасыздар, картинкада турган цифраны. Отправить запрос кылабыз достор. Мына достор, бул жерден мындай чыгат: Главное управление по вопросам миграции МВД Россия деп. Результат запроса деп бизге келди достор. Ответ систему деп. Мына достор, основание деп турат. Препятствующих дейт въезду на территорию Российской Федерации по линии ФМС Россия на данный момент не обнаружен. Меники, значит, бул жерде черный списокто эмес достор.
өзүңүздөр көрүп тургандай, если сиздер черный списокто болсоңуздар, бул жерде могу результат запросто башкача жазылып туруш керек болчу. Жазылып туруш керек негизи. Меники таза үчүн, ошон үчүн не обнаружено деп турат бул жерде. Мына достор, бул жерден анан мондой данныйларыңар чыгат, полный параметры запроса деген жактан дагы мына достор. Ошо эң оңой жолу достор. Особенно Москвада жүргөн жердештер, кыргыз элин өзүңүздөр ушинтип эң оңой жол менен көрүп алсаңыздар болот. Черный списокто барсыздарбы, жоксуздарбы. Ошо биздин ушул эмебиз менен аяктайбыз, сөмкөбүз менен достор. Каналга жазылыңыздар. Көптөгөн видеолор чыгарып көрсөтүп турабыз.